Жүргүнчү Баткен шаарынан Борбор калаага жетүү үчүн такси менен 1000 чакырым жолго 20 саат убактысын коротот. Ал эми учак менен 1 саат убакытта жетип алат. Бишкектен Баткенге да ушундай эле убакыт коротулат. Жол акысы унаа менен бир тарапка 2500 сомго чейин. Ал эми аба каттамы үчүн 6000 сомду чамалайт. Бирок учак менен жумасына бир ирет гана барууга болот. Азыркы учурда кыш мезгилинде азыр каттам Баткен Бишкек рейси жумасына бир жолу болот. Бирок кышкы мезгилде жолдор тайгак болот, туман болот. Бирок жумасына 2 жолу болсо жакшы болот. Себеби элдер көп. Жол алыстык үчүн тапчан курулган бизге. Отурер барып путтарың шишип кетет. Шоның үчүн бизде тапчан курулат. Биякта отурер тажагандан путун шишип кеткенден анан тапчанга чыгып жатат, тапчан дагы бияка отурат. Ошон үчүн тапчан жасайбыз. Biz Ош Баткен же Жалал болсо тапчан жасаштын кереги жок. 3 саат 4 саатта барасың да. 1000 километрге, 1200 километрге тапчан керек обязательно. Кичи автобус жана жеңил унаалар менен элге такси кызматын көрсөтүп, Баткенден Борборго каттаган айдоочулардын айтымында жүргүнчүлөрдүн баары эле учак менен көздөгөн жерине тез жетүүнү каалаганы менен капчыгы жол бербейт. Андыктан алыс жана татаал болсо да автоунаада барууга мажбур дешет. Айдоочуларга кыйын да, как болот, туман, кар, жол. Кээ-бирки жерлерде ар кандай жерлер бар, линиясы жок туманда. Мисалы, эки водитель болсо 14 саатта жетебиз, эки водитель. 15 саатта. Бир водитель болсо 20 саатта жетилет. Жолдо уктайсың да, бир водитель болсо обязательно. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Баткенге авиа каттамдарды жандантуу жана авиабилеттин баасын элдин капчыгына ылайыктуу кылуу максатында тиешелүү тармактарга каттарды жолдоп аракет кылып жатат. Ушул жыл ичинде жаңы учактар келсе, ички каттамдар жанданаарын облустук бийликтен билдиришти. Ушул Баткен облусуна ички рейстердин каттамын көбөйтүү боюнча, ошондой эле ушул авиабилеттердин баасын кыскартуу боюнча бир топ кат жүзүндө сураныч каттар жиберилген. Кудай буюрса, бул иштер ишке ашып калса, ошол Баткен облусунун социал-экономикалык өнүгүүсүнө дагы бир чоң салым болор эле. Белгилеп өтсөк, Баткен облусундагы 2 аэропортко аймакты Борбор кала менен байланыштырган авиакаттам жумасына бир жолудан аткарылып турат. Өлкө башчысынын демилгеси менен Манас эл аралык аэропортуна алынган жаңы учактар келсе, ички каттамдардын саны көбөйөрү айтылган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.